чүйдөгү президенттин өкүлү, мен сизге суроо. Мен сизге былтыр канча убакыт болду баягы элдин проблемаларын чечип бергиле деген, кызыл китебин чечип бергиле, новостройкаларын деген жаңы конуштар. 21 ноябрь айынан бери. 1 жыл болоюн да? 1 жылдан өттү. 1 жылдан өттү. Сиз аким, ошондон бери акимсиз, туурабы? Ооба. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чечпей жүрөсүңөр? Не мешает этип атат силерге? Не тоскоолдук болду? Негизи Садам Ожоевич комиссия бүт тиешелүү мыйзамда жободо көрсөтүлгөн иштин баарын алып барды. Азыркы тоскоолдук айтып кеткендей жана жер ээлеринин макулдугу болуп атат, ошого келип такалып атат. Комиссия азыр коомдук билдирүүдөн Сокулук районун айтып кетсек, Сокулук районунда 5800 коомдук билдирүүдөн даяр, бирок алардын жанагы жер ээлеринин макулдугу деген бар, ошого такалып турушат. Жок, положениеде сиздин айтымыңыз боюнча положениянын 27-пункту тоскоол болуп атат деп атасызбы? Ооба, эми жана жогоруда айткандай Садам Ожоевич 341 кишиге берипсиңер кызыл китепти. Кайсынын негизинде бердиңер аны? Кайсы документтин негизинде бердиңер? алар эми баягы мамлекеттин жеринин негизинде бердик биз. Берги даяр болгондор, алар бүгүнкү күндө 4298, анан 1000 бүгүнкү күндө мартта бүтөт, ошондо 5000 ачыгы даяр коомдук эмнеден чыгып, бизге ушу тоскоолдук болуп калганда, баягы айткандай жердин ээлерин ушул биздин коомдук 27-положениедеги 27-пункт туурабы? 27-пунктта анан эми ошонусунда баягы ээлери деген жер болуп атат. Эми албетте баягы положениени даярдаганда дагы биздин өкмөттөн катачылык кеткен. 27-пунктту киргизбеш керек эле положениеге. Анткени ээлери 15 жыл мурун сатып кетип атат ал жерде. Туурабы же туура эмеспи? Туура. 15 жыл мурун сатып алып атабы? Сатып кетип атат. Ооба. Анан 15 жылдан бери үй салып алып, баягылар жашап атат, азыркы элдер, туурабы? Эми ошону биз узаконить этип беришибиз керек эле да. Трансформация кылып, кызыл китебин берип, 1 жылдан ашты, силер 341 эле кишиге берипсиңер. Эмне үчүн 1 жылдын ичинде бутуңарды тушап койдубу силердин? Менин өкүлүм өкмөттө, президенттин өкүлү чүйдөгү. Сен мына 5 мүнөттө келип кирсеңер болот. Бир алакандай кат жазып туруп кайрылсаңар болот. Мына могу 27-пункту бизге тоскоол болуп атат. Ушул жерди оңдоп бергиле десеңер болот беле? Болот беле? 1 жылдан бери. Сөзсүз эле мен барып ошол жерде ызы чуу болуп, анан мен барып анан ошол жерден элден угуп келип анан кийин чечишим керекпи? Бул силердин өкөңөрдүн түздөн-түз милдетиңер да. Ооба. Же туура эмес айтам? Туура. Эмне кылып атасыңар 1 жылдан бери? Не кылдыңар мага? Эмне ушул жерге жетпей койдуңбу мага, урматтуу губернатор? Эмне тоскоолдук болду мага киргенге? Же мен кабыл албай атамбы? Же сизди акимди кабыл албай атамбы мен? Алыскы районунан келген акимдер, айыл өкмөттөргө чейин кабыл алып атамбы? Эмне үчүн кирбейсиңер? Ушуну тоскоол болуп атат, өкмөт ушундай чыгарып берип коюптур, кичине тоскоолдук менен 1 пунктун деп. 1 күндө оңдоп берет элек го. 1 күндө өзгөртүп берип атабыз. Болот беле ушуну кылсаңар? Неге иштебейсиңер? Иштебей жүрөсүңөр? Биз өкмөттө иштеген аким, губернаторлор эмес, жөнөкөй специалисттерди кабыл алып атабыз го. Проблема менен келгенде, момундай проблема бар экен деп, бардыгы мына эшигибиз ачык кайрылып атат. А силер 1 жылдан бери жүрөсүңөр, анан ызы чуу болгондон кийин анан барып туруп билишибиз керек да биз мындай. Кайрылбайсыңарбы? Алакандай кат жазып киргизип койгонго немеңер жетпейби? Мына ушинтип комиссия чечпей атса, комиссия чечпей атат деп кайрылбайсыңарбы? Кат жазып койдум беле, анан болду, анан жообу келгенче күтөйүн деп эле чалкалап кабинетте стол кучакта отура бересиңерби? Иштеш керек да, иштеш керек. Ошо кагаз жиберип койсоң, кагазга бут жасап алып чуркашың керек аркасынан. Толтура специалисттериңер жүрөт, замдарыңар бар, бирөөнү бекитип берип койбойсуңарбы? Мына кара, ушуну аягына чыгарып тез арада бүтүргүлө мына кейип. Тез-тез ишти, тез-тез жылдыралы деп турупчу. Анан шылтап анан акча маселеси болуп атат. Акчаларын алар 15 жыл мурун алган экен да бүт баары тең. Биз көчөгүнү барып баарынан тактабадыкпы? Бүт алып кеткен экен. Уже ал ээси эмес, азыркы жашап аткандар Анан конституцияны шылтоо кыласыңар, анан мыйзамдарды шылтоо кыласыңар келип. Эч кандай тоскоолдук жок, болгон эле ошол 27-пунктка жазып койгон экен. Ээлеринин макулдугу менен деп. Ээлери азыркы бүгүнкү жашап аткан адамдар да. Ооба. Эмне ооба болсо анан 1 жылдан бери чечпейсиңер? Мен 3 ай срок бербедим белем ошондо. 3 айдын ичинде, эң көп болсо 6 айдын ичинде чечип бергиле деп. 6 ай эмес 1 жылдан ашып кетти. Анан ызы чуу болгондо барып туруп, анан 300 кишиге бердик деп мактанасыңар. 1 жылдан бери. Мындай иштегендин кереги жок биз. Бардыгынан талап коюп атабыз иштегиле деп. Акимдерге толук укук бергенбиз. Эгер иштебей аткан, тоскоол жаратып аткан, ушундай саботаж кылып аткан ылдый жагыңыздагылар болсо, замыңардан баштап өзүңөр алмаштырган укугуңар бар. Сунуш бересиңер, райондун жетекчилеринен толук өзүң алмаштырасың. Туурабы же туура эмеспи? Госрегистрди алмаштырып укпай атса,
Кызыл китеп бергенге тоскоолдук кылып атса, бардыгын айыл өкмөттөн баштап бардыгын шыпырып туруп кайра башкасын койгун жаңы. Бул сенин укугуң толук. Мурдагыдай депутаттар шайлайт деп отурбайсың. Эмне үчүн бердик ал укукту? Оперативдүү түрдө ушундай маселелерди чечип тургула. Элдин баарын Бишкекке келбесин, ошо райондон чечилсин деп силерге укук бердик да кимдерге. Толук укугуң бар мынакей азыр. Же туура эмес айтамбы? А укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин, мамлекеттин иши келгенде эле анан тормозить этип жылдырбай эле анан артка тарта бересиңер. Кантип болсун ушундай иш кызмат кылган? Сөзсүз түрдө ызы чуу, анан кийин барып туруп ошол жерден анан президент барыш керекпи? Чечкиле да жергиликтүү бийлик, чечкиле да аким, айыл өкмөт, ага да укук берилген толугу менен. Президенттин өкүлү караш керек, куратор болуш керек, баарын координировать этип турушуңуз керек. Өзүңүз жетип барып карап турушуңуз керек. Проблема бүтүп, иш бүтпөй атса, тапшырмаларды берип, планды коюп алып, мына сен мону монча күндө бүтүргүн, сен муну 1 айда бүтүр, сен муну 3 айда бүтүр деп туруп карап турбайсыңар буларды. Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. Акылбек Сөңүч дагы бизге тапшырма кайра Бүтүрбөй эле болду, бошсуңар өкөңөр деп. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып келди азыр.